Университеттин жамааты мүмкүнчүлүгү чектелген балдардан кабар алды. Ошмуда студент жана илимий техникалык прогресс аттуу 9-чу аймактык студенттик илимий конференция өткөрүлдү. Ош мамлекеттик университети Борбор Азиядагы Америка университети менен кызматташтык артат. Кыргыз мамлекеттик университети менен Ош мамлекеттик университетинин кызматташтыгы жанданат. Ошмунун студенттери Алайко Технополис One стартаптарын ишке ашыруу үчүн грант алышты. Ушул жана башка маалыматтар менен таныштырууну баштайм. Саламатсыздарбы? Сиздер Ош мамлекеттик университетинде болуп жаткан бир жумалык маалыматтар менен таанышасыздар. Эфирде мен Асылбек Тагайбек уулу. 3 декабр мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын эл аралык күнүнө карата Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков, студенттик коомчулук менен иштөө боюнча проректору Жылдыз Артыкова жаштар кеңеши акыйкатчы аппаратындагы студенттер менен биргеликте Ош шаарындагы кыймыл таяныч тутумундагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борборуна барышты. Борбордо тарбияланган балдардын ыр-бийлерине күбө болушуп, сүрөт тартуу боюнча конкурстун эмгектери менен таанышышты. Ар бир балага өздөрү менен ала барган таттууларды, белектерде окуу куралдарын беришип, борбордун жетекчисине 20 000 сомдук сертификат тапшырды. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Акчалай белектерди андан сырткары ошол балдар, кичинекей балдар үчүн ар түрдүү ошол күндөлүк колдонулуучу канцтоварларды жана башка кылып бир концерттик номерлерди аткарып дегендей балдардын бир көңүлүн көтөрүп коелу деген максатта келип атабыз. Жалпы эле университеттин миссиясында ошол дени сак эл, дени сак улут деген сыяктуу бөлүмдөр бар. Ошонун алкагында биз ошол университет катары бардык ушул биздин жаштарыбыз келечекте ушундай майып балдарды азайтуу максатында бардык иш аракеттерибизди жүргүзүп атабыз. Ошонун катарында биз бул бир гана бул балдарды майрам күндөрү гана кабыл албастан жалпы ошол жыл бою иш пландарыбызга киргизип, жыл бою биргеликте жардамдашып иштеп туралы деп максат кылып атабыз. Негизинен бүгүнкү иш чара абдан жакшы өтүп жатат десем жаңылбаймын. Анткени бизге Ош шаарынын мэриясынан келип отурушат, вице-мэр Венера Кадышина келди. Ош мамлекеттик университетинин ректору өзү келип куттуктап, балдарды жакындан куттуктады. Негизи эле Ош шаарынын мамлекеттик жана мамлекеттик эмес кызматында иштеген жетекчилер баары кабар алышат. Бул деген абдан жакшы маанай, анткени биздин балдардын дагы көптөгөн таланттары бар, ошол таланттар менен таанышып Ош мамлекеттик университетинде 2022 жылдын 26 ноябрында студент жана илимий техникалык прогресс аттуу 9-чу аймактык студенттик илимий конференция өткөрүлдү. Конференцияга түштүк аймагындагы жогорку окуу жайларынын алдыңкы студенттер, магистранттар жана алардын илимий жетекчилери, жогорку окуу жайлардын илимий чөйрөсүнүн өкүлдөрү катышты. Конференциянын иши илимдин бир нече багыттары боюнча иш алып барган 17 секцияда уланды. Ошону менен бирге аймактык конференция студенттердин
идеяларын бириктирүүгө, илимге кызыккан жаштардын байланыштарын бекемдөөгө салым кошууда. Конференцияга 400-гө жакын жаш илимпоздордун илимий макалалары, пленардык секциялар жыйындарда талкууланды. Жана мыкты баяндамачыларга дипломдор ыйгарылды. Толук маалымат алдыңкы материалда. Ош мамлекеттик университетинде студент жана илимий техникалык прогресс аттуу 9-чу аймактык студенттик илимий конференция өтүп жатат. Конференцияга Кыргызстандын түштүк аймагындагы 8 окуу жайынан 400-гө жакын студенттер, магистранттар, аспиранттар жана 200-гө жакын окуучулар катышып жатышат. Бул иш-чара Ош мамлекеттик университетинде 2014-жылдан бери үздүксүз өткөрүлүп келе жаткан салттуу. жылдарга стипендиум Хунгарикум стипендиялык программасынын алкагында 2023-2024 окуу жылында Венгриянын жогорку окуу жайларында билим алууга сынактык тандоо башталды. Кыргыз Республикасынын жарандарында Венгриянын жогорку окуу жайларына бакалавриат, бир деңгээлдүү магистрдик программа, магистратура жана докторантура программалары боюнча венгир же англис тилдеринде окуу үчүн гранттар бөлүнөт. Көңүл буруңуз, конкурстук сыноолорго каттоо жана катышуу акысыз негизде жүргүзүлөт. Башка агенттиктер аркылуу тапшырбаңыз жана алардын тапшыруу кызматтары үчүн акы төлөбөңүз. Стипендиялык программага катышуу боюнча суроолорду иш күндөрү саат 15:00дөн 17:00гө чейин 0312 62 50 82 62 15 19 62 04 97 номерлери аркылуу кайрылсаңыздар болот. Ошондой эле аталган окуу жай тууралуу кененирээк маалыматты университеттин Ошсу Чекит KG сайтына кирип таанышып чыгыңыздар. Бул сайтта атайын шилтемелер да берилген. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Республикалык аялдар кеңешинин бирикмеси, Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ОШМУ менен биргеликте аялдар жана жаштар тамекиге каршы аталышындагы улуттук аялдар форумун өткөрдү. Форумга ар тармакта лидер болгон айымдар, коомдук активисттер, ОШМУнун студенттик коомчулук менен иштөө боюнча проректору Жылдыз Артыкова студенттер катышты. Иш-чарада тамекиге каршы пропагандалоо иштери жүргүзүлүп, тамеки жана никотин колдонуунун зыяндуулугу жөнүндө өлкөдөгү аялдардын, жаштардын билим деңгээлин жана маалымдуулугун жогорулатуу максатында уюштурулду. Мындан сырткары билим берүү мекемелеринде тамеки чегүүгө каршы чөйрөнү калыптандыруу, колдоо жана студенттер арасында сергек жашоо образын жайылтуу. Дагы айтып коеюн, ушул мыйзам ВОЗдун премиясын алды. То есть Кыргызстан өзүн ушул мыйзам үчүн, күчтүү мыйзам үчүн. Анткени бул ал ичинде дагы жаңы чыккан электронный сигареттер, анан кийин кальяндарга, снюстарга бүт ушу мындай контролдо кыла турган жакшы мыйзам болуп, ушу ВОЗдун премиясын да алды. Башкырылды эне бул көбүнчө 80% ошол эне бала менен. Мектепте дагы энелер
саламаттык сактоо тармагында дагы энелер ушул жаштарга көбүнчө энелер багыт бериш керек. Күбөлөрү деле ушул аялдардын көбүнчө угат. Ошон үчүн мен ойлойм бул аялдар коомдо зор күч. Багыт берүүчү дагы, алдыга сүрөөчү дагы, насаат айтуучу эне. Ошондуктан энелер аркылуу жайылтуу жаштарды бир жакшы эмеге үндөө. Тамеки табактар боюнча кандай мыйзамдар бар экенин, кайсыларга налогдор төлөнөр экен ушул боюнча өтүп атат. Бизге сабак аябай кызыктуу болуп атат. Анан эң негизги ден соолук. Эми ден соолукта бүгүн дагы факт менен айтып өтүштү уже. Эркектердин көбүнүн өлүмү ушу тамекинин көп чеккенден болот. Анын үстүнө азыр жаштар да көбүрөөк берилип кетип атат. Ушуну тамекисиз өмүр, тамекисиз жашоо, ден соолук деп ушул жакшы айтып атат, аябай катуу таасир берип атат. Ош мамлекеттик университети Борбор Азиядагы Америка университети менен кызматташтык артат. Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу, антрополог, магистр Такахаши Юмаин баштаган делегация университетте болушту. Студенттер менен коштолгон делегация окуу жайдын эл аралык байланыштар департаментинин директору Абдыган Абдывалиев менен жолугуп, алдыдагы кызматташтыктар боюнча пикир алышты. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында жакынкы аралыкта окуу жай Борбор Азиядагы Америка университети менен биргеликте академиялык мобилдүүлүк программасынын алкагында студенттер гана эмес, окутуучуларды дагы тажрыйба алмашууга жөнөтүү маселелерин талкуулашты. Эки окуу жайдын ортосунда биргелешкен конференциялар, симпозиумдар да уюштурулат. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева Ошмуга келди. Иш сапардын алкагында окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков, эл аралык байланыштар департаментинин директору Абдыган Абдывалиев менен жолукту. Жолугушууда эки окуу жайдын алдыдагы кызматташтыктары Ош декларациясын жандандыруу боюнча пикир алышты. Андан сырткары буга чейинки эки тараптуу кызматташуу келишимин жаңылап кол коюлду. Келишимге ылайык мындан ары эки университетте билим берүү, илим изилдөө, академиялык мобилдүүлүк, биргелешкен илимий диссертациялык кеңештерге катышуу, илимий конференцияларды уюштуруу, тажрыйба алмашуу багыттары ишке ашат. Айгүл Абдыраева университеттин маркетинг, коммуникация, коомчулук менен байланыш борбору маалымат бөлүмүндө болуп, Үмүт телестудиясы жана Нур гезити расмий сайты жана Санарып университет багытындагы аткарылып жаткан иштер менен танышты. Ошмунун студенттери Алайкуу Технополис One стартаптарын ишке ашыруу үчүн грант алышты. Ишкердикти колдоо, таланттуу жана чыгармачыл жаштарды аныктоо максатында Алайкуу Organics Ош облусунда аймактагы биринчи эки жумалык Технополис One хакатонун өткөрдү. Алайкуу Технополисинин расмий ачылышы болуп, ага университеттин студенттик коомчулук менен иштөө боюнча проректору Жылдыз Артыкова жана Жаштар бизнес паркынын директору Эрлан Камалов катышты. Хакатон бул бизнес идеялардын марафону, иштеп чыгуучулар үчүн форум. Анын жүрүшүндө программалык камсыздоону иштеп чыгуунун ар кандай чөйрөлөрүн, адистерин атап айтканда, программисттер, дизайнерлер, менеджерлер бир нече убакытка көйгөйдү чечүү үчүн чогуу иштешет. Алайкуу Технополис One хакатонуна университеттин Жаштар бизнес паркынын 23 резидент студенти катышып, баалуу сыйлыктарга ээ болушту. Баш байге $1000 грант жана $1000 инвестицияны Ошмунун математика жана информациялык технологиялар факультетинин студенти Шайырбек Бактыбек уулу стоматологдор үчүн CRM системасы дентиш долбоору менен алды. Ушул эле иш-чарада табияттануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин студенти Актелек Соронбай кызы жүндөн органикалык жер семирткичтерди өндүрүүгө багытталган стартап долбоорун ишке ашыруу үчүн $1000 инвестицияны утуп алды. Ал эми өзгөчөлөнгөн катышчыларга Ошмунун илимий иштери боюнча проректору Руслан Арапбаев
университеттин профилакториясында эс алууга жолдонмолорду тапшырды. 28-29 ноябрь күндөрү Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинде көркөм өнөр искусствосу багытындагы билим алып жаткан студенттерге пейзаж темасы боюнча семинар жана мастер-класс болду. Аны Польшанын Познян шаарындагы Сүрөт академиясынын окутуучусу белгилүү сүрөтчү Матеуш Орлавский өтүп берди. Искусство факультетинин сүрөт чийүү жана эмгек кафедрасынын башчысы Абдибали Марипов Матеуш Орлавский менен интернет аркылуу байланышып, Ошмуга келип студенттер үчүн мастер-класс өтүп берүүсүн суранган. Мына ушул сүйлөшүүлөрдүн негизинде келип студенттерге живопистин түрлөрү, Европадагы живопистин айырмачылыгы боюнча атайын презентацияларды көрсөтүп, кызыктуу семинар өтүп берди. Бул самалык 2 күн болуп, студенттер бул багытта кеңири маалымат алып, тажрыйбаларын кеңейтишти. Көркөм өнөр искусствосу адистигинде 40-ка жакын студент билим алат. Студенттер республикалык, эл аралык сынактарга катышып, байгелүү орундарды багындырып келишет. Ош мамлекеттик университетинин бизнес жана менеджмент факультетинин ишкана экономикасы жана башкаруу кафедрасында практика жана теориянын айкашы аталышындагы тегерек стол өттү. Иш-чарага бизнес жана менеджмент факультетинин мугалимдер жааматы жана ошондой эле жеке ишкерлер, студенттер катышты. Тегерек столдо азыркы ишкер жаштардын мүмкүнчүлүктөрү, максаттар, пландар талкууланды. Ишкана экономикасы жана башкаруу кафедрасында окуу пландын структурасы боюнча маалымат берилди. Сунушталган маалыматтарга ылайык экономика багытынын ишкана экономикасы жана башкаруу профилин окуу планы талкууланды жана сунуш пикир айтылды. Максат окууну бүткөн студенттер мыкты кадр болуп калыптанышына бағыттағы әдістерді дайындап жатыр, бүтіншілер дайындап жатыр. Ошол талпы, бирок бул талпы бүгүн эле болгон жок. Бул акыркы ушул 10 жылдан бери иш берүүчүлөр менен серия түрүндө бизде жолугушуу болуп өтүп атат. Анан былтыры 2021-22 окуу жылына башында иш берүүчүлөр менен жолугушуп, алардын мындай конкреттүү түрдөгү сунуштарын, сын пикирлерин организация катары жумуш берүүчүлөр менен атайын ушундай байланыш түзүп, ушундай талкуулоого жараттууга аягында жакшы көрүнүш. Менин убагымда мен окуп аткан убакта элек кашылдай нерсе жок эле. Азыркы учурда ушул аябай жакшы демилген, анан максатына жетти деп ишенем. Сиздер Үмүт теле студиясында даярдалган маалыматтар менен таныштыңыздар. Студияда Асылбек Тагайбек уулу болдум. Эфирде университетке өмүрүн арнаган профессор окутуучуларга багытталган өмүр сапар программасы улантат. Амандыкта көрүшөлү. Өмүр сапар программасынын бүгүнкү каарманы орус филологиясы факультетинде эмгектенген Николай Мурадымов. Агай Ош мамлекеттик университетинин өнүгүү бөлүшүнө салымын кошуп, 50 жылдык өмүрүн арнаган. 50 жыл мен иштедим. Ош мамлекет пединститутунда, азыр мына иштеймин Ошмуда, доцент болуп орус филология факультетинде. Ушу 50 жылда көп илимий иштер жазган эдим. Диссертацияны жактадым Башкортстан мамлекет университетинде 1979 жылда.
Вот. Азыр, конечно, эн керектүү китептерим, мына бул мына русская литература, 20 кылым дейт, орус адабияты, 11 класс кыргыз мектептер үчүн жазылган китеп. Биз мына Нина Александровна менен жаздык. Азыр мына мугалим балдар колдонот бул китепни. Бул абдан керек китеп. Илгери көп жыл болду манакай китептер жок эди. Анарын мен мына бул китептер бул башка китеп азына литература искусство Кыргызстана, мында мен Ош облусу боюнча жазам атты. Эмне болгон 1917 жылдан чейин шул 2011 жылга чейин театрларда эмне болгон, канаке жазуучулар бизде болду Ош облусунда. Ушул жөнүндө бул китеп. Мына бул китептер студенттер үчүн жазылган, методическое руководство дейт. Мен шул орус адабиятынын сабактар бердим. Мынакай китеп пока бизде Кыргызстанда жок. Вот, да. Критика литературоведения Кыргызстана. Мен мында чогулттум бүт кыргыз орус кыргыз сынчылары, конференциялар катнашам обязательно. Өзүбүздүн коллегалар жөнүндө мына макалалар жазам мына бул журналга «Русский язык школа Кыргызстана», особенно мына биздин. Мурадымов Николай Мифтякович 1942 жылы 7 декабрда Татарстан Республикасынын Алексеевский районундагы Шам айылында туулган. 1970 жылы Воронеж мамлекеттик университетин бүтүрүп, 1979 жылы Башкырстан мамлекеттик университетинде кандидаттык диссертациясын жактаган. Ошол эле жылы филология илимдеринин кандидаты аталган. Николай Мифтякович тууралуу сүйлөгөндө жалпы сөз айтыш кыйын. Анын окумуштуу педагог адам катары сапаттарын бир нече пункттарга бөлүп айтуу абзел. Ал эң биринчи иретте жакшы педагог студенттер менен астейдил мамиле кылат. Анан экинчи педагог катарында мүнөзү жумшак, студенттерге сый мамиле кылат. Бирөөнүн көңүлүн ооруткан эмес. Кандай суроо менен келсе да элпек, шашпай, маанилүү, мазмундуу жоопторду берип түшүндүрүп коет. Кадыр баркы мындан да өсө берсин. Узун өмүр тилейм бул кишиге. Узун өмүргө татыктуу адам. Николай Мифтякович менен 1970 жылдан бери таанышмын да. Мунун чоң эмгеги ушу кыргыздын жаштарын тарбиялады да. Эми биз ошондой учурда ушу бизге жол көрсөткөн. Азыр эле агам катары сүйлөп, ушу кишиге мен ден соолук каалайм, чыгармачылык ийгилик каалайм, илимий ийгилик каалайм. Дайыма биз Николай Мифтяковичти өзүбүздүн бир туугандай агабыздай көрөбүз да. Ушу ийгилик болсун. 1981 жылы доцент, 2008 жылы профессор наамдарын алган. 1970 жылдан тартып Ош педагогикалык институтунда эмгектенип келет. Ошол жылдар аралыгында окутуучу, улуу окутуучу жана кафедра башчысы. 1992 жылдан Ош мунун орус филологиясы факультетинин дүйнөлүк адабият кафедрасынын доценти, кафедра башчысы, профессор болгон. Андан соң 1993 жылы Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн мыктысы, Ош облустук мамлекеттик администрациясынын Орус кен консульствосунун Россотрудничество жана Ош мунун ардак грамотасы менен Ош муга эмгек сиңирген ишмер төшбелгиси менен сыйланган. Он уже более 40 лет работает на нашем факультете, и мне очень приятно, что я могу сказать о нем несколько теплых слов. Он учил и меня в свое время, я его студентка, и я бы хотела отметить некоторые его качества, которые показывают, что он человек незаурядный. Это большое трудолюбие, большая доброжелательность. Его любят все наши студенты, все наши преподаватели. Он пользуется очень большим уважением коллектива. В его семье всегда было
благополучия, чтобы здоровье было и, конечно, творческих больших удач, удачи в научных. Пусть из-под его пера выйдет еще много книг интересных, монографий. Ну и, конечно, самое главное, пусть он будет здоров. Николай Мифтякович Мурадымов – это неординарная личность. Это человек, который обладает огромным багажом знаний, компетентный, сильный специалист, филолог, ученый. Это литератор от Бога. Я желаю вам, чтобы вы еще долгие-долгие годы радовали нас своим искрометным юмором и анекдотами. Мы гордимся тем, что мы ваши ученики, что вы наш учитель, наставник, путеводитель, наш второй отец. Я желаю вам долгой и счастливой жизни, чтобы вы всегда нас заражали своим жизнелюбием и оптимизмом. Еще раз поздравляю, Николай Мифтякович, вас с юбилеем. Агай кесиптеш санаалаштардын арасында да өзгөчө кадыр баркка ээ. Агай башка кесиптештеринен аялдарга болгон өзгөчө сый урматы менен айырмаланып турат. Я его знаю со студенческих лет. Он преподавал нам, и я была горда и счастлива, то, что была приглашена на его кафедру, на кафедру всемирной литературы. И вот уже многие годы мы работаем вместе. Это замечательный учитель, замечательный педагог. Мы всегда восхищались его простотой общения со студентами, его доброжелательным отношением к студентам, его любовью к студенческой молодежи. И действительно, все эти годы он отдает свои знания, свои умения не только нашей студенческой молодежи, но и Кыргызстану, потому что очень много вложено его труда, его таланта, исследований в наш регион и, конечно же, в историю Кыргызстана именно в области литературоведения. Николай Мифтякович на 50 жылдан ашык иштегенден улам кыргыз маданиятына, кыргыз элине, кыргыз журтуна өтө сиңип кеткен да. Мындай азыркы тил менен айтканда толугу менен интеграциялоо болду депсек болот да. Мына өзүңөр билесиңер, кыргызча эркин сүйлөйт, биздин үрп адатын, каада салтыбыздын бардыгын билет, эч качан калбайт, жамандыкка, жакшылыкка барып, өзүнүн жакшы сөздөрүн, жакшы баталарын берип жүрөт. Биздин көптөгөн мундагы мугалимдерге мугалим болгон, окутуучу болгон кеп кеңештерин азыркы күнгө чейин берип жүрөт. Николай Мифтякович жарым кылымдык эмгек жолунда миңдеген жаш, жогорку квалификациялык адистерди даярдаган. Эмгек жолунда 150дөн ашуун илимий макалалары. Алардын ичинде 9 окуу усулдук колдонмосу бар. С Николаем Мифтяковичем Мурадымовым я познакомилась в 1981 году, когда была студенткой первого курса факультета русской филологии. Он был у нас полевым деканом, как-то приехал и назвал меня американским шпионом. Вот так началось наше знакомство. Я, конечно, была девочкой дерзкой и сказала: вы больше похожи на американского шпиона. Но с тех пор я не могу сказать, что мы сразу подружились, но мне в нем всегда нравился его юмор, он прекрасный анекдотчик. Мне нравилась его скромность. И несмотря на то, что он вот такой с виду не брутальный мужчина, он настоящий джентльмен. Он умеет ухаживать за женщинами, он умеет отступить, когда надо. И вообще он действительно очень скромный человек. В русском языке есть одна пословица: «Мал золотник, да дорог». Вот так бы я сказала о Николае Мифтяковиче. Поздравляю вас, Николай Мифтякович. Долгие лета вам. Жубайы Чен Галина Семеновна да өмүрүн Ош муга арнаган кесипкөй мугалим. Николай Мифтякович жубайы менен биргеликте илим-билим жолунда кош эмгектенишкен. Учурда Галина Семеновна ардактуу эс алууда. Рассказать о своем папе Мурадымове Николае Мифтяковиче. Ну и тоже хочу рассказать о своей маме. Эту историю я знаю с детства. Моя мама с Казахстана, а мой папа родился в России под Казанью, и он служил под Бишкеком. Тогда он назывался Фрунзе. Вот, и встретились моя мама и мой папа
в Бишкеке, когда поступали в Киргизский государственный университет. Поступила тоже в этот государственный университет, потому что я выбрала путь своих родителей, потому что у меня и мама, и папа оба филологи. И, конечно, не жалею совсем, потому что мне моя работа тоже нравится. Вот. И в этом году моим родителям со дня свадьбы уже исполняется 55 лет. Мой папа замечательный человек. Ну, конечно, к сожалению, я у них одна единственная дочка, поэтому на меня возложены тоже как-то много таких задач, которые мне приходится решать и за дочь, и за сына. Вот. И мой папа замечательный человек и замечательный педагог. Я со своей стороны желаю, чтобы мои родители жили как можно дольше, до 100 лет. Несмотря на свой возраст, он до сих пор работает, преподает, еще бодр. И я считаю, что он продолжает приносить большую пользу нашему обществу. Агай өзү белгилегендей интернационалдуу үй бүлөдөн, өзү Чуваш улутунан болсо, Жубайы Корея улутунан. Агай жалгыз кыздын атакеси, эки неберенин сүйүктүү таятасы.